Men televideniyada işlеген жылдарым жөнүндө 1-2 сүртүм айтып бергим келет да. Мен телевидениеге өткөн кылымдын өткөн кылым деп едик. Ушундай алыс. Өткөн кылымдын 90-жылдары келдим. Ал кезде телевидение стандарттары дагы эле Советтер Союзундагындай дикторлор отуруп сүйлөш керек. Бардыгында галстук болуш керек, бардыгы саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр деп сүйлөш керек. Сабаттуулук аябай өнүккөн учур. Сабатсыздар алынбайт. А мен техникалык калыптанып калган адам. Ага чейин техникумда окугам, өндүрүштө иштегем, өзүмдүн лексикам бар, өзүмдүн жүрүм турумум калыптанып калган айылдан чыккан, бирок шаарлыктардан кем калбаган харизмасы бар. Ушундай бир көргөндө адамдар могу деп карап кала турган адам экен ошол кезде, ушундай кырчың кез. Бирок менин бир дефектим бар эле. Азырга чейин деле бар. Бул менин тилим дефект. Төрөлгөндө ушундай болгонмунбу же турмушта кандайдыр бала кезде таасир болгонбу? Ошол менин тилим дефект. Чулдур дешеби? Муну көп мага айтып кемсинишет, азыр деле ушундай. Бирок мен муну бир кабыл алдым. Муну кабыл алмак турсун, бир таанымалдуулукка айландырып алдым. Мени тааныбаган адам үнүмөн да тааный берет да. Анан телевидениеге келгенде башында кабыл ала бербеди. Телевидениенин коомчулугу мындай жат карады мага. Себеби ал жерде бүт баардыгы ушундай саламатсыздарбы да. А бери бир техникалык ой жүгүрткөн, чечимдери стандарттан тышкары ойлонгон бала келди да, мындай кылбайлы, мындай кылбайлы, мындай кылбайлы. Койчу, кийинчерээк камыр жумур болуп кеттик. Мен дароо эле атым чыгып кетти. Мен атым чыккан ушундан 3-3 курста келген болсом, 5-чи курста диплом алып телевидениеге келгенимде, телевидениеде иштегендердин көбү менин ишке кире элек экенимди ошондо билди. Сени штаттан чыгарып кой элең дейт. Ооба. Маселе ал жөнүндө дагы эмес. Маселе мен коомдук майданга чыкканымда. Коомдук майданга чыгуу менен бирге менин кедейлигим, менин жашоодогу кыйынчылыктарым, бүт бардыгы арзыбай турган бир жакында өтүп кете турган нерседей болуп калыптыр да. Коомдук жашоонун толкуну мени алда канча чоң арзуулар, амбициялар менен жашатат экен. Коомдук толкун мына ушундай экен. Эмне үчүн саясатчылар коомдук толкунга умтулат десе, коомдук толкун сенин үйдөгү майда барат, болор болбос келди кетти таарыныч араздашуулардан өйдө кылып таштайт экен. Көчөгө чыктың, башка жашоого кирип кетесиң. Анын үстүнө активдүү коомдук жашоонун өзүнүн таарынычтары, өзүнүн башка стандарттары бар да. Бүгүн мен мына жаштарыбызды карап туруп, илгеркидей эле жаштардын арасында өтө таланттуулар бар. Өтө ар бир адамда талант бар айтмакчы. Жаштардын арасында өтө асыл адамдар да бар да. Жакшы тарбия көргөндөрү бар, сабаттуулары бар. Мен жаштарды аябай жакшы көрөм бүгүнкү күндө. Бирок аларды эч ким билбейт. Түшүнөсүңөрбү? Көпчүлүгүн эч ким билбейт. Жаштар болбосо да 30-40-тын тегерегинде адамдарды айтам да. Аларды тар эле чөйрөсү билет. Адатта тар чөйрө баалабайт. Вот элестет, сени бир 20-30 эле адам тааныйт. 20-30-дун 29-у сени баалабашы мүмкүн. Агер тегерегиңде 20-30 миң адам болсо, алардын ичинен жок дегенде бир миңи сени баалайт да. Ошондуктан бүгүн коомдук мунарага чыккыла дейм да. Коомдук мунара, коомдук майдан алда канча кең диапазон. Алда канча ойлонуу диапазонун кеңейте турган чөйрө болуп эсептелет экен. Илгери коомдук мунарага чыгыш үчүн өтө кыйын болчу. Мага окшоп шустрый болуп келип, телевидениеде өзүңдүн стандартыңды түртүп, харизмаң менен булдозер болуп жашасаң чыгасың. Же бир гезитке макала жаза берип, иши кылып, ал кезде коомдук мунарага чыгуу оңой эмес. Азыр ар биринин колунда телефон. Мына мен жумушка кетип атып эле, ушинтип жазып коюп атсам, элдер көрүп атат. Болгону эми кичине бир техникалык моменттери бар. Анан эми балким психологиялык дагы бир кысындылар болушу мүмкүн. Бирок ошого карабай, мен сунуш кыландык элем да, буну үйрөнүп алып, мисалы мен үйрөтүп бере алам. Кантип коомдук мунарага чыкса болот, эмнелерди биринчи алып чыкса болот, биринчи өзүңдүн баалуулуктарың кантип тапсаң болот. Койчу бул мындай оңой эле маселе.
Eğer jakşı ustanın koluna düşse çağırıp bere turgan nesi. Ошону эгерде ойлонуp көрсөңүздөр, балким жашооңуздарга ушул жетпей аткандыр. Балким силерде бир асылдыкты ушу сыгылып жай албай жүргөндүрсүңөр. Балким бирөө менен бөлүшө албай жүргөндүрсүңөр. Элестер, жөнөкөй эле бир сүйүү да. Жөнөкөй эле сени түшүнгөн адам. Жөнөкөй эле сага муктаж болгон адам. Ушулар сенин бар экениңди билбейт да. Билбейт сенин бар экениңди. Сен деле билбейсиң, сага азыр ким керек болуп атат, каякта ошол адам. Сени түшүнгөн, сага керек болгон адам каякта? Байланыштар кана. Бул коомдук мунарада, балдар. Ошон үчүн ушул оюмду дагы бир ойлонуп калчап көрүңүздөр.